Сооротуучу Кудай. 24-ноябрь. Матай жазган жакшы кабар. 6-бөлүм. Жер үстүндө байлык жыйнабагыла. Жерде аларды күбө жейт, дат басат. Уурулар үйдүн түбүн казып кирип, уурдап кетишет. Андан көрө байлыкты асманга жыйнагыла. Асманда аларды күбө жебейт, дат баспайт. Уурулар үйдүн түбүн казып киришпейт да, уурдап кетишпейт. Байлыгыңар кайсы жерде болсо, жүрөгүңөр да ошол жерде болот. Биз адамдар бир нерсе чогултканга жакынбыз. Кимдир бирөө акча чогултат. Башкалары кайсы бир брендтин кийимин чогултат. Кээ бирөө ар кандай сүрөттөрдү чогултат. Жана башка. Ыйса мындай чогултууларга каршы эмес. Бирок жүрөгүбүз ошол чогулткан буюмдарыбызга байланып калбашы керек. Жердеги байлыкка ууру келиши мүмкүн, күбө жеши мүмкүн, же өрттөнүп кетиши мүмкүн. Ыйса биздин көз карашыбызды асманга багыттап жатат. Бул аркылуу ал бизге жардам бергиси келет. Ал мындай дейт: асманга чогулткан байлыгыңарды ууру уурдабайт, күбө жебейт, дат баспайт. Ал байлыкты асманда мага чогултуп бергиле деген жок. Асманга жыйнаган байлык бизге тиешелүү. Андай байлыкты кантип чогулта алабыз? Жерде жашап жатканда жакыныбызга кылган ар бир жакшы иш, эгерде ал чын жүрөктөн Кудай үчүн кылынган болсо, асмандагы банкка барып түшөт. Буюм менен болобу, акча менен болобу, күчүбүз мененби, убакыт мененби, Кудай үчүн кылынган кызмат. Ушунун баары асманда бизге байлык болуп чогулуп берет. Кайсы жерде байлыгыбыз болсо, ошол жакта биздин жүрөгүбүз да болот. Биздин байлыгыбыз асманда болсо, анда жүрөгүбүз да ошол жакта.